Кыйынчылык эки себептен улам келет. Эки себептин биринин себебинен келет. Же адам күнөө кылгандык себептен келет, же динде бекем болгондуктан келет. Күнөө кылгандыктын себебинен келген кыйынчылык Алла Таалага кайтаруу, тооба кылдыруу үчүн болот. Динде бекем адамдарга келип аткан кыйынчылыктар бул адамдын даражасын көтөрүп, иман парасатын, түшүнүгүн, тарбиятын Аллах Таала аларды жогорулатуу үчүн болот. Куш деле учуп баратса ага каршы шамал урат экен, бирок ал каршы келген шамалдын берекети менен куштун даражасы көтөрүлөт экен. Өйдө карай учат экен, жогорулайт экен. Ошондой эле такыба динде бекем адамдарга келген кыйынчылык аркылуу Кудай Таала алардын даражасын көтөрөт. Юпталар ражул, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ашадун нас балаан ал-анбия". Адамдардын ичинен эң оор кыйынчылык көтөргөн бул пайгамбарлар. Эң көп кыйынчылык көтөргөн пайгамбарлар. Суммаламсал фаламсал. Анан ошо пайгамбарларга окшоп кеткен. Юпталар ражул би хасби дини. Адам өзүнүн дининин бекемдигине жараша сыналат.